Эми бүгүнкү бет ачары Өмүрбек Чиркешович менен Элгезит сайтынын чыккан китеби жөнүндөгү жыйындын негизги өзөгү бул китеп жөнүндө эмес, китептин ичинде материалдар жөнүндө эмес, бул кыргыздын кечеги, бүгүнкү, эртеңки саясаты жөнүндө кеп болду десем болот. Дегеним, эми Өмүрбек Чиркешович туура бул Кыргызстандагы эң көрүнүктүү саясатчылардын саясатчысы десек, бул аша чапкандык эмес. Өмүрбек Чиркешовдун ушул Элгезит гезити менен биргеликте чыгарган, диалог иретинен чыгарган китебинин ичинен эмнелер батты, эмнелерди айтты, анткени окубай туруп ага баа бере албайсың. Тамакты ичкенден кийин сен анын даамын билип туруп, анан ошого баа бересиң да. Бирок мен бир нерсени айтайын. Деги эле Өмүрбек Чиркешович ким? Бул эми китептин ичинде материалдарсыз эле өзүмдүн пикиримди айтып кетейин. Албетте, мен журналист катары сереп салган кишимин да. Өмүрбек Чиркешовдуку мында саясаттагы изин карасаң, бунуку 10 жылда бир кайталанып турган нерсе экен да. Көптөр биле бербейт. Мисалы, 1996 жылы Өмүрбек Чиркешович ошол кездеги президент Аскар Акаевди парламент жыйынында сиз Николай Чаушескинин тагдыры күтүп турат, сиз деген диктаторлук бийликти тургузуп атасың деп айыптап баштаганда, ошо күндөн баштап Аскар Акаев ага куугунтук, укурук таштаган. Аягы эмне менен бүттү? Аягы анын бир тууган энеси Асылбек Текебаевга кылмыш ишин козгогон, аны нарко мафиянын мүчөсү катары сүрөттөп, кылмыш ишин козгоп, кысым кылган. Андан ортодон 10 жыл убакыт өтөт. 96 жылдан 2006 жылы эми ал кезде Текебаев спикер эмес, депутат эмес, спикер болуп калат. Спикер болуп калып, анан 3 февралда ал кездеги президент Курманбек Бакиев келип, жогорку кеңешке келип, спикердин көзүнчө жогорку кеңеш силер реформаларга бут тосуп атасыңар, силер баш мыйзамды башка нукка буруп атасыңар, Кыргызстандын өнүкпөй жатканына силер күнөөсүңөр деп Бакиев опурулат. Дагы Текебаевди спикерликтен алып түшүү боюнча мындай тымызын команда берет. Бирок ал кездеги парламент Текебаевди алып түшө албай коет. Эки жолку попытка менен же болбосо Текебаевди алып түшө албай коет. Андан кийин Текебаев Коопсуздук кеңешинин жыйыны болот 9 февралда, жок 7 февралда Текебаев Бакиевди мындай дарексиз айткан сөзүнө бул ит болду, бул шерменде болду, бул уят болду, бул асыны өлүш керек деген ачуу сөздү айтат президенттин өзүнө. Ошол кездеги башкы прокурор Камбаралы Коңгантиев кылмыш үчүн козгойм деп чыгат. Үсөн Сыдыков президент аппарат башчысы кечирим сура. Бул деген хан кандай сөздү айтканга болбойт. Сен акмак болдуң деп. Жок, Текебаев көкпеттенип, өжөрленип, мен айта турган сөзүмдү айттым, мен ал үчүн кечирим сурабайм деп туруп алат. Анан 9 февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынына ошол кездеги президент Бакиев кирбей коет. Текебаев чыкпаса мен кирбейм дейт. Менен кечип атат. Аягы эмне өтөт? Бул ошол кездеги спикерди Текебаев ошол кезде парламентти сактап калыш үчүн өзүнүн спикерлик креслосун курмандыкка чалат. Анткени эки жолу алып түшө албагандан спикерликти парламент тыркаш керек болчу. Текебаев карап көрөт да, мен үчүн булар силер күйүп бердиңер, силер үчүн мен күйүп кетпейин, силердин кызматыңар күйүп кетпесин деп отставкага берип кеткен болчу. Аягы ошол тирешүүнүн аягы 7 февралда башталган тирешүү 7 сентябрда финалына жетет. 7 сентябрда Өмүрбек Текебаевди Варшаванын аэропортунан 600 грамм баңгизат менен кармайт. Бул Бакиевдин куугунтуктосу болчу. Анан карап туруп мына 10 жылда, андан кийин дагы ортодон 10 жыл өтөт. 2016 жылы кудум ушул жерде, ушул залда Текебаев Өмүрбек Чиркешович убактылуу өкмөт жөнүндө документалдуу китебин жазып чыгат. Мен да келгем ошол бет ачарынан келип, ошо китепти ошол кездеги аппарат башчысы президент Фарид Ниязов сурайт дагы, мен Алмазбек Шаршеновичке көргөзөйүн, ал киши сурап атат, окуп коеюн деп атат. Эми кызыктар да, баардык убактылуу өкмөт мүчөсү болсо деп, эмнени жазды экен деп. Анан жазса ал жерде Атамбаев Алмаз жөнүндө аз эле фактылар жазылгандыктан, анан ошол жерден чыны баш мыйзам эмес, чыныгы китептен чыккан чыр болгон. Китептен чыккан чыр болуп, анан ал ошондой баш мыйзам боюнча реформага Конституциянын атасын киргизбей Фарид Ниязовторго жаздыртып, тыга мындайча айтканда саясий кысым башталат.
кысымдын аягы февральда бүткөн жакшы элесиң. Мындайча айтканда мен 1996-2006-2016 жылы кайттым. Ошол 10 жылдын ортосунда, ар бир 10 жылда Акаевка дагы, Бакиевке дагы, Атамбаевка дагы каршы чыккан этек эмне менен бүткөнүн айтканда, эми бул кандай болгондугу күндө дагы бул китеп неме болгон китеп? Бул китеп көптөр айтышпады, бул китептин ичинде керектүү материалдарды алсаңар болот, керектүү суроолорго жооп тапсаңар болот депчи. Кандай болгон күндө дагы Өмүрбек Чиркешев жөнүндө китеп бул архивдүү адамдын китеби эмес, бул активдүү адамдын китеби. Мен кыска эки эле сөз менен айтам да, бунун ичинде баардык нерселер жазылган. Бунун ичинде таарынычтар, бунун ичиндеги акыркы Атамбаевдин 6 жылдагы саясий кадамдар, саясатта жүргөн адамдардын баардыгын ушул китептен тапса болот да. Бул эме мен китептин өзүн окуган жокмун албетте, бирок китептин маектерин баардыгын ошо Элгези сайтынан 2-3 күн мурундан бери окуп чыктым да. Кандай болгон күндө дагы бүгүнкү презентация бул китептин ачылышы эмес, бул жаңы саясаттын ачылышына болгон чакырыктар көп болду. Бүгүн Роза Исакованын сүйлөгөн сөздөрүнөн эми бир нерсеге бир аз купулум толбой калды. Булардын баардыгын айткан сөздөрүн карасаң коёндо окшош. Алар айтып атат, Акаев дагы, Бакиев дагы, Атамбаев дагы булардын баардыгы алдап келишкен. Биз парламенттик өлкөбүз деп коюшуп, парламенттик өлкөнү жактырышкан эмес, парламентке алдап келишкен депчи. Анан булар азыр бүгүн айтып атпайбы, биз жаштарды келиш керек, буун өзгөрбөйт, коом өзгөрбөй атат депчи. А бирок жаштарга өздөрү бири-бирин кубаттап атат да, сиз кетпешиңиз керек саясаттан депчи. Сиз кетпешиңиз керек деген сөз, жаштар келбеш керек деген сөздөн эмне айырмасы бар? Булар жаштар келсин саясатка деп коет да, анан жок, биз калышыбыз керек, биз айтышыбыз керек, биз бири-бирибизди колдошубуз керек деп элита дагы деле кеткиси келбей жатканын анан бир мындай сырдын ачыктап койгондой болду да. Анан мындай нерселерде ошо жаштарды чакырып койсо, ошо жаштарга дагы сөз берип койсо, бүгүнкү презентация мындан да жакшы болмок да. Мына эски элита жаңы элитага жол бошотуп, ошолорду сөз берди. Төрдөн чыгарып, орун берип сөз берди десе, бул анда айткан сөзү менен аткарган иштери шайкеш келмек да. Анан бүгүн баардык мында карап көрсөң экс-президент сүйлөдү, экс-спикерлер сүйлөдү, экс-премьерлер сүйлөдү. Лекция окушту, баягы эле биз көрүп жүргөн эле саясатчылар, биз көрүп жүргөн фактыларды айтты. Болгон ушул.